Коом пресс сайтына жарыяланган жума ичинде болуп өткөн жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кыргызстанда 23 май саат 10:00 карата коронавирус жуктургандагы 15 учур катталды. Жалпы ооругандардын саны өлкөдө 1365 кишиге жетти. Алардын ичинен Чүй облусунда 592, Ош облусунда 336, Жалал Абад облусунда 156, Нарын облусунда 242, Баткен облусунда 25, Ысык Көл облусунда 14 бейтап илдети жуктуруп алган. Кыргызстанда бир күн ичинде 8 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Республика боюнча жалпы 957 бейтап айыгып чыкты. 18 май күнү Иран Ислам Республикасынын Мешхет шаарынан Бишкекке чартердик аба каттамы менен 5 кыргызстандык жаран жана гуманитардык жардам келди. Ошондой эле бул күнү 5 жаран Иорданиянын Air Jordan компаниясынын чартердик каттамы аркылуу Алматы шаарынын аэропортуна келип конгон. Ал жактан Бишкек шаарына атайын унаа менен алынып келген. Россия Федерациясынын Оренбург шаарынан Бишкекке 164 кыргыз жараны учуп келди. Манас эл аралык аэропортунда 20 май күнү Тезжет авиакомпаниясынын Оренбург-Бишкек чартердик каттамын тосуп алышты. Мекенине кайтып келгендердин арасында 2 бала, 82 аял, анын ичинен 33 кош бойлуу, улгайган курактагы же ден соолугу начар болгон 80 эркек адам келген. Кечээ 22 май күнү Екатеринбург-Бишкек Екатеринбург каттамы боюнча чартердик рейс учуп келди. Анда Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Сургут, Санкт-Петербург жана Ханты-Мансийсктен Кыргыз Республикасынын 22 жараны келди. Алар оор илдеттен, башынан өткөргөн татаал операцияларынан жана чоң мөөнөттөгү кош бойлуу болгондугуна байланыштуу Кыргызстанга ыкчам түрдө кайтарылууга муктаж болгон. Бүгүн 23 майда Бишкекке Кыргызстандын окуучуларын ыкчам ташып кетүү максатында уюштурулган атайын каттам менен АКШ жана Канаданын ар кайсы шаарларындагы Кыргыз Республикасынын жеке жарандык жактары жана АКШда тажрыйба алмашуу программасы боюнча окуп жаткан 109 мектеп окуучусу, 37 студент келди. Бүгүнкү күндө чет өлкөдө жүргөн 154 кыргыз жараны коронавирус жуктуруп алган. Россия Федерациясында 105, Бириккен Араб Эмиратында 7, Пакистанда 22, Индияда 7, Испанияда 1, Малайзияда 3, Америка Кошмо Штатында 1, Өзбекстан Республикасында 1, Грецияда 1, Казакстан Республикасында 5 жана Италияда 1 адам жуктуруп алган. 21 майдан тарта ишин жанданткан тармактар: калкты тиричилик жактан тейлөө борборлору, эмерек чогултуу жана оңдоо ишканалары, соода борборлору, азык-түлүк эмес товарларды сатуу, дүкөндөр жана пункттар, унаа жана мал базарлар, менчик репетитордук кызмат көрсөтүү, менчик мончо жана спа борборлору, мейманканалар. Кыргызстанда жыл аягына чейин биометрикалык чет элдик паспорттар бериле баштайт. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев билдирди. Бүгүнкү күнү тендер аяктап жеңүүчү аныкталды. Азыр келишим иштелип чыгууда. Жылдын аягына чейин паспорттарды берип баштайбыз деди ал. Кыргызстанда АКШ доллары арзандады. Америка доллары коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда 74-75 сомдон сатылууда. Улуттук банктын номиналдык курсу 21 майга карата 1 доллар үчүн 75,6 сом түзөт. Ошентип бүгүнкү күнгө карата доллар 1-2 сомго арзандаган. Белгилей кетсек, АКШ доллары март айында кескин кымбаттап 69,9 сомдон 83 сомго чейин жеткен. Доллардын кымбатташы мунайга болгон баанын арзандашы жана пандемияга байланыштуу болгон. Акырындык менен сомдун курсу көтөрүлүп, бүгүнкү күнгө карата 1 доллар 74 сомду түздү. 25 майдан тартып ишке кире турган тармактардын тизмеги жана аларга коюлган талаптар. Соода аймагы, кийим базарлары. Базардын администрациясы ага келген адамдардын ортосундагы аралык 1,5-2 метрден болушун камсыздашы керек. Ошондой эле башаламан соодага жол бербөө зарыл. Өтмөктөрдүн ортосунда дагы аралыктар сакталышы кажет. Коомдук тамактануу жайлары, анын ичинде жайкы кафелер, 50 орундан ашпаган ресторандар иштей баштайт. Администрациялары ага келген коноктордун отурган столдорунун аралыктарын 1,5-2 метрден кылып жайгаштырышы керек. Бир столго 4 адамдан көп киши отурууга болбойт. Эгерде 4төн көп адам бир үй бүлө мүчөлөрү боло турса, уруксат берилет. Театрлар, музейлер, галерея, көргөзмө залдар, китепканалар, маданий агартуу мекемелер кайрадан ишке кирет. Коомдук транспорттук кызматтар. Бул учурдагы талаптар айдоочуларда сөзсүз түрдө бет кап.
Колгап, жанында антисептикалык каражат болушу керек. Унаага кире бериштерге санитардык тазалоочу каражаттар турушу керек. Ар бир каттамдан кийин унаны дезинфекциялоо талапка ылайык. Транспортто да жүргүнчүлөр аралыкты сакташы керек. Спорт залдар, машыгуучу залдар, фитнес-клубдар жана бассейндер. Ден соолукту чыңдоо борборлорунун администрациясы жана кардарларды төмөнкү санитардык нормаларды сактоого милдеттүү. Жабдуулар 1,5 метр аралыкта жайгашышы керек. Күнүнө бир нече жолу профилактикалык дезинфекция жүргүзүү. Кызматкерлердин жана коноктордун дене табын байланышсыз өлчөөнү уюштуруу. Кызматкерлерди жеке коргоонуучу каражаттар менен камсыз кылуу. Бассейндер бир кишиге 10 чарчы метр аянтты берүүсү шартка ылайык. Ижарага буюмдар берилбейт. Орозо айт намазы мечиттерде жана аянтта окулбайт. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Билдирүүгө ылайык 24 май күнү таңкы саат 7:00дон 7:30га чейин КТРК телеканалынан Кыргызстандын муфтийи Максатбек Ажы Токтомушевдин Орозо айтка карата куттуктоосу жана кайрылуусу болот. Өлкөнүн аймагында коронавирус инфекциясынын жайылуу коркунучу бүтө электигин эске алуу менен жума намазы убактылуу окулбай тургандай эле 2020 жылдын 24 майындагы Орозо айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулбастыгын маалымдайбыз деп кошумчалайт муфтияттан.